Ойлонууга 15 мүнөт. Күн сайын жок дегенде 15 мүнөт телефондон, интернеттен, телевизордон, маектештерден алыстап, жалгыз калып, жан дүйнөңдү тазалап ал. Бул жан дүйнөнү тазалоо убактысы же өзүңө эсеп берүү убактысы деп аталат. Анда кечээки ушул убакыттан тарта азыркыга чейин кандай күнөөлөрдү кылганыңды тизмектеп, анан ошолор үчүн тообо кылып, кечирим тилейсиң. Кечээден бери Аллах сага кандай жакшылыктарды берди? Аларды санап, Аллахка шүгүрчүлүк айтасың. Кечээден бери жашоо турмушуңа пайдасы тие турган кандай иштерди кылдың? Же зыяндуу иштерди жасап алдыңбы? Ой жүгүртүп, жакшысын улантууга, жаманын таштоого бел байлайсың. Мына ушул 15 мүнөт сага өтө көп пайда берет. Бул 15 мүнөттөн кийин ордуңдан сергек турасың, көңүлүң ачылат, иштөө жөндөмүң артат. Негизгиси жан дүйнөң эс алат. Муну мен өз тажрыйбамдан билем. Китептерден дагы окуганмын. Пайдасын даана көргөндүктөн сага дагы сунуштайм. 24 сааттын 15 мүнөтүн жүрөктү көр дүнүйөнүн, көө тозогунан, куу турмуштун балит ыпластыгынан тазалап, арылтууга бөл. 15 мүнөт бул дүйнө акыретиңе ой жүгүрт. Ушул көнүгүү аркылуу жаман иштерге чекит коесуң. Тирликтин шуулдаган ыргагына өтүр коюп, андан ары аны башка багытта алып кете аласың. Жашоодо кетирген кемчилигиң да, жетишкен ийгилигиң да өзүңө белгилүү болот. 15 мүнөттү эсиңден чыгарба. Бул сага өмүр өткөнчө жардамчы жана кеңешчи болот. 15 эле мүнөт. Бакыттын сырын ачтым китебинен. Булак инсан KG сайты. Көркөм окуган Азамат Байетов. Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз, ардактуу замандаш. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин.